Дирекциянын жетекчиси Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошевичти дээрлик текшерүүгө мүмкүн болгон эмес. Себеби ал өз учурунда дирекциядан кийин президенттин администрациясынын башчысы болуп турган. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы болуп турду. Эч ким даалап бастырып барып текшерүүгө мүмкүнчүлүк ала алган эмес. Сатыбалдиев өкмөт ал кызматтан кеткенден кийин ошол учурда ирети менен айтып берейин, Сатыбалдиев башчысы болуп турган. Бүгүнкү күндөгү Жалал Абад облусунун губернатору же болбосо өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Жалал Абад облусу боюнча Жээнбеков Жусупжан Амражанович Сатыбалдиевдин биринчи орун басары болгон дирекцияда. Бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, Жалал Абадта губернатор болуп отурат. Бактыгулов Кадамбай Бактыгулович бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп отурат. Бул дээрлик аябагандай чоң кызмат. Бирок ошол учурда дирекциянын директорунун орун басары болгон. Эми ушуга окшогон айтып кетебиз, Эркебаев Молдо Базар Жаныбаевич ошол учурда дирекциянын орун басары болгон. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинде департаменттин башчысы болуп отурат. Баалуу металлдар департаментинин башчысы болуп отурат. Дээрлик булар өтө чоң кызматтарды ээлеп отурушат. Мындан жалпысынан ошол учурда мындай чоң кызматтарды ээлеп отурушкан бухгалтерлер же болбосо мындай жооптуу кызматтарды ээлеп отурган бул жакта 14 адамдын тизмеси турат. Биз тез аранын ичинде ушул 14 адамды тең мамлекеттик кызматтардан убактылуу болсо дагы четтетип туруу талабы менен өкмөткө Оторбаевка кайрылып жатабыз. Биз жөн эле кайрылбай, буну акырына чейин талап кылабыз. Эгерде Оторбаев буларды бүгүнкү күндө тез аранын ичинде кызматтан бошотпой турган болсо, ошол учурдагы дирекциянын башчысы, кийин өкмөттүн башчысы болуп иштеген Сатыбалдиевдин вице-премьер-министри болуп иштеген Оторбаевдин дагы ушул иштерге тиешеси бар деп эсептегенге мүмкүнчүлүк жаралып калат. Биздин күмөнүбүз пайда болуп калышы мүмкүн. Эгерде жок, мен тазамын, бул иштерге тиешеси жок дей турган болсо, ал мындай авир алдында булардын баардыгын убактылуу болсо дагы кызматтан бошотуп туруш керек. Эмне үчүн буларды кызматтан бошотуп туруш керек? Бүгүнкү күндө эсептөө палатасы Ош жана Жалал Абад шаарларын кайра куруу боюнча түзүлгөн дирекциянын ишмердүүлүгүн, буга чейин аткарган ишмердүүлүгүн текшерүүгө алып, башынан иреттеп текшерип чыгалы десе, мына мен жогоруда аттарын атап аткан 14 адам тең акылга сыйбаган, арык аттап суу кечпеген шылтоолорду айтып, бири дагы эсептөө палатасынын жыйынына катышпай атат. Москвадамын, ооруп аттым эле, бир жака кетип калдым эле, жумушуман колум бошобой атам деп. Мына жумушуман колум бошобой атат деген жерин айтайын. Ушунча мына дирекцияда 11 миллиард сомдун 6 миллиард сомуна бүгүн отчет жок, дайыны жок, эч ким билбейт. Кыргызстанда кап вложение 2 миллиард сом. Ошол 2 миллиард сомду Минфиндин кулагын тешип атып, Кыргыз Республикасынын 120 депутаты мага садикке берчи, мага мектепке берчи, мага көпүрөгө берчи, мага каналга берчи деп тытынып атып бөлүп жүрөбүз. А бул жакта Кыргызстандын 3 жылдык кап вложениясына тете боло турган 6 миллиард сом жоголуп атса, бүгүн эч ким унчукпайт. Бардыгы көрмөксөнгө, билмексеңге салып отурат. Эмне үчүн көрмөксөн, билмексеңге салат? Мен коррупциянын жаңы формасы жөнүндө айтайын бул жерде. Бүгүн президентибиз Алмазбек Шаймович Атамбаев айоосуз коррупционерлер менен күрөшөбүз деди. Айоосуз. Бүгүн бирөөнү кармаса, эртең экөө кармалып атат. Эртең үчөөнү кармаса, бүрсүгүнү 4өө кармалып атат. Бул деген сөз коррупция токтогон жок деген түшүндүрөт. Эмне үчүн коррупция токтогон жок? Себеби биз акчалай коррупция менен күрөшүүдөн мурда биз саясий коррупцияны чечип алышыбыз керек. Эгерде саясий коррупция болуп, мына мен жогоруда айтып аткандай адамдар кылган туура эмес иштер үчүн жаза албай, тескерисинче көзгө көрбөгөн жака бекитип колтук алып, аларды акырындан элдин көзүнө көрсөтпөй тепкичтин бийик тепкичтерине отургузуп, аларды коргой берсе, анда кайсы учурда коррупция токтошу мүмкүн? Бүгүн ушул адамдар 6 миллиардтын отчетун берип, мамлекетке келтирген зыянды туура же туура эмес экенин айткандын ордуна тескерисинче биз менен тең ата болуп башка бийлик кызматтарында отуруп алып, кайсынысы арам, кайсынысы адал, кайсынысы туура эмес деп бизге акыл үйрөтүп атпайбы күйгүзүп? Биз ошон үчүн айтып атабыз. Бардыгыбыз бирдей бололу. Мыйзам бардыгыбызга бирдей болсун. Эл ишенгендей коррупция менен күрөшөбүз десек, дал мына ушундай миллиарддаган сомдорду урдап кеткен адамдарды, дайынсыз отчетун бербей аткан адамдарды кызматтан алалы. Ушуларга кылмыш жоопкерчиликке тартып жазасын берели. Анан биз айтайлы, мына биз күрөшүп жатабыз деп. Мына бүгүнкү күндө мен дагы бир мисалды айтып коеюн. Кумтөр маселеси боюнча, Кумтөр мөңгүнү дагы башка жагынан талкалап,
бизге уруксат бергиле деп атат. Өкмөт айтып атат, биз бүгүн уруксат бербесек дейт, кумтөр жабылып калышы мүмкүн дейт. Эгерде өкмөт аларга дагы контурун чоңойтуп, мөңгүнү дагы башка жагынан мындай талкалаганга уруксат бере турган болсо, өкмөт бүгүнкү күндө суу мыйзамы боюнча 3 мыйзамды бузат. 3 беренени бузат. Ал мыйзамдарда так даана көрсөтүлүп атат. Сууга байланыштуу болгон нерселердин бардыгына алар кол тийгиз, аларды уруксаты жок кескенге болбойт деп. А бизде бүгүн өкмөт Сентерага мөңгүлөрдү кесип башка жака жылдырып, алтынды каалагандай каза бер дегенге шарт түзгөн атат. Эмне үчүн мындай шарт түзүп атасыңар десе, өкмөт айтып атат. Эгерде дейт, биз бул уруксатты бербей койсок дейт, кумтөр жабылып калышы мүмкүн дейт. Жабылып калса канча акча жоголот десек, 140 миллион доллар жоголот дейт. 6 миллиард сом биздин казынага түшпөй калат дейт. Айналайындар, мына бир мөңгүгө зыяны тийбеген, бир жолдун талкаланышына зыяны тийбеген. Бирок Кыргызстандын саясий кызыкчылыгына туш келбей калгандыгы үчүн Манас аэропортунун чекесинде отурган Ганси Американын базасын жөн эле кууп чыктык го. Ал 140 миллиондон да чоң киреше берет болчу. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт ошол Гансиден түшүп аткан акчалардын түшпөй калды да бүгүнкү күндө бюджетке. Ошонун толтуруу киреше жагын таба элек. Биз айтып атабыз. Эмне 6 миллиард 140 миллион доллардан кол жууп калабыз деп мөңгүнү талкалатканга уруксат бере берсек, кыргыздын намысын тебелеткенге уруксат бере берсек, бул эмне деген, бул эмне деген абийири жок мамлекет болуп калат анда. Биз айтып атабыз, президент биздики болсо, өкмөт биздики болсо, жогорку кеңеш биздики болсо, бийлик биздики болсо, жер биздики болсо, алтын биздики болсо, мөңгү биздики болсо, Сентераныкы эч нерсе эмес. Бирок бүгүн кожоюндай кыймыл аракеттерди жасаганга бүгүнкү биздин өкмөт уруксат берип атпайбы? Биз айтып атабыз, мына ал жакта госдирекция 6 миллиард сомдун дайыны жок экенин айтпай атат. Мына госдирекциядан 6 миллиард жок экенинде унчукпайсыңар. А кумтөр жабылып калса 6 миллиард доллар, 6 миллиард сом түшпөй калат экен деп быжалат болосуңар. Кайда калды адилеттүүлүк? Биз айттык өкмөткө, ошондой эле баш прокурорго. Эгерде дирекция боюнча күрөшөбүз десек, конкреттүү элдин мээсин тегеретпей, алдабай элди күрөшөлү. Күрөшпөйбүз десек, колду көтөрүп колубуздан келбейт экен деп басып кетели. Бүгүн айтып атышат, кылмыштуулуктун мөөнөтү узарып кетти, өтүп кетти, же болбосо мындай мындай биздин бийликте мындай практика бар да. Бардык нерсени жасай берет, урдай берет, бардык нерсени кыла берет мыйзамсыз. Бирок убакыт өтүп кеткенден кийин жаза албай калат экенин толук ишенет. Ошого гарантия бар экенин да билет. Ошон үчүн бүгүн ушул мына дирекцияда учурунда чоң кызматтарда иштеген 14 адам, ошол эле Сатыбалдиев, ошол эле Жусупжан Жээнбеков, ошол эле бүгүнкү өкмөттөгү аппараттын жетекчисинин орун басары болуп отурган Бактыгул Кадамбай Бактыгулов, ушулар бүгүн эч кандай жоопкерчиликке мыйзам алдында тартылбайт экенин сезип, тескерисинче уялып калганын ордуна чоң кызматтарда отурушат. Мына бүгүнкү өкмөттүн кыргыз бийлигинин абийири. Мына жүзүн көрүп атпайлыбы, ким менен кантип күрөшөт экенин. Биз эч качан мындай кол ирисине же болбосо карганын көзүн чокубайт деген принциптерге таянбастан туруп, конкреттүү коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Мен дагы бир жолу баса белгилейм. Өлкөдө саясий коррупция менен бүгүнкү өлкөнүн жоопкерчилигин алып отурган чоң кызматтагы адамдар конкреттүү чечим алып туруп күрөшмөйүн, майда чүйдө коррупция менен күрөшкөнү бир тыйын. Бүгүн саясий коррупция деген элге түшүнүктүү болушун айтып коеюн. Бул эмне? Бул ууру болсо дагы, бандит болсо дагы, каракчы болсо дагы, жаман болсо дагы, акчасы көп болсо, элдин арасында ошол байлыгы менен, бийлиги менен кадырын кармап турган адамдарды сен бүгүн мага жардамың тиет, мен сени калкалайын, мен сени коргоюн, сен да кийин мага келечекте алдыдагы шайлоолордо, саясаттабы, сен да менин жанымда калканч болуп туруп бересиң деген принцип, бул саясий коррупция. Бүгүн ошон үчүн чоң кызматтарда отурган адамдар дагы эле отурат. Биз айтып атабыз, депутатты камадык, биз аны камадык, биз муну камадык деп. Мына күнүнө адамдар взятка менен кармалып атат. Адамдар айтып атат, коррупция менен күрөшүп атат экен деп. 2-3 айдан кийин эмне болуп атат? Кармалган адамдардын 90% соттон, жоопкерчиликтен кутулуп чыгып кетип атат. Амнистияга түшүп келип атышат. Каякта болбогон бир мыйзамдарга түшүп келип атышат.
Мисалы үчүн элге түшүнүктүү болушу мен бир нерсе айткым. Мына Кыргыз алтындагы президент совет электоратынын мүчөсү Дилгир Жапаров 2013 жылдын эсебинен бир дагы пайдасы жок минусу менен чыккан Кумтөр алтын кени пайдасы жок чыкты деди. Бирок ошол эле учурда акционерлерге 200 миллион доллар дивиденд кармап жиберди. Ошондо дагы 33%тен ашык акциясы бар Кыргызстан 1 сом алган жок. 60 миллион доллардан ашык акча бизге келиш керек болчу. Алган жок. Себебин жок, булар кирешеси мындай толук толгон жок деп атат, бирок ошол эле учурда 200 миллион долларды өкмөткө айтпай туруп, өз билемдик менен дивиденд кылып берип жиберип атат. Бүгүн ошол адам кандай статья менен соттолгон атат? Ал адам соттолуп жаткан, кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан беренени мындай тактап айта турган болсо, 150 миң сом штраф төлөйт. Же болбосо 1 жылдан 3 жылга чейин гана эркинен ажыратылат. 200 миллион долларду коркпой урдаган адам кантип ушу 3 жылдык түрмөдөн коркот? Bundan 2 жыл мурда Атамекен фракциясы Жогорку Кеңештин жыйынында ушуга мамлекеттин үлүшү чоң болгон ишканалардын жетекчилери туура эмес иштер кылса, коррупцияга тете кылып туруп, жоопкерчилигин чоңойтуп, кылмыш жаза кодексиндеги беренеге 10 жылга чейин камала тургандай норма киргизип коелу деп мыйзам киргиздик. Жогорку Кеңештен өттү чокудан. Президент кол койгон жок. А президенттин ветосын Жогорку Кеңеш 80 добуш менен өтүшүбүз керек эле, 79 болуп, бир добуш жетпей өтпөй калганбыз. Эмне үчүн? Мына коррупция менен биз кантип күрөшүп атабыз? Коррупция менен күрөшүш үчүн биринчи анын алдын алат. Коррупцияга тиешелүү жол берип аткан мыйзамдардын баардыгын ревизия кылып жөнгө салып чыгат. Бүгүн Жогорку Кеңеште коррупцияга байланыштуу канча мыйзам кабыл алынды десе, эч ким так жооп бере албайт. Себеби конкреттүү коррупция менен күрөшүүдө аналитика болгон жок, анализ жүргүзүлгөн жок, конкреттүү мониторинг да жүргүзүлгөн жок. Дайыны жок коррупция менен ким кантип күрөшүп атканын. Бүгүн эле сенин жаныңда отурган адамды көтөрүп кетет, эртең сенен жогорураак кызматта отуруп сага акыл үйрөтөт. Бул эмне деген коррупция менен күрөш? Бул деген бийлигиң болсо, элде кадырың болсо, же болбосо спортсмен бир зөөкүрлөрүң жанында көп болсо, сени эч ким мындай жазылбаган мыйзамдагы кол тийбестик болуп калып атпайбы? Биз айтып атабыз, күрөшсөк конкреттүү күрөшөлү деп. Мына мен айтып аткандай, коррупция менен эми азыр Дилгир Жапаров 150 миң сом штраф төлөйт. Эмне үчүн? Себеби ал мыйзамда да мындай берене бар. Эгерде үлгүлүү үй бүлө болсо, буга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылбаса, же болбосо бир мындай майда чүйдө мыйзамдарды бузбаган үлгүлүү адам болсо дейт, аларга мындай айып пул салынат деп турат. Вот мына как раз ошо Дилгир Жапаров үлгүлүү ата катары, буга чейинки майда чүйдө мыйзамдарды бузбаган адам катары 150 миң сом штраф төлөп коюп, Кыргызстандын 60 миллиондон ашык доллар түшө турган кирешесин башка бирөөгө 200 миллион долларын карматып бергендиги үчүн эртең капы мындай таң калбайлы менин жаныма келип 2015-жылы депутат болуп калса. Эч таң калыштын кереги жок. Мына биз кантип коррупция менен күрөшүп атабыз. Ошонун ичинде эле дирекция боюнча дагы конкреттүү адамдарга тиешелүү жазаларын бериш керек. Эгер дирекция боюнча биз конкреттүү жазаларын бербей турган болсок, эч ким бүгүнкү бийликке ишенбей калат.